Кыргыз тили сабагы 10-класс. Кайтарым байланыш. Тема: bir söz içinde ünsüzdördün n, z, ç артка карай өзгөрүп айтылышы жана жазылышы. Bir söz içinde же уда айтылган эки сөздүн ортосундагы үнсүздөрдүн алгачкысы өзүнөн кийинки үнсүз табыштын таасири астында өзгөрүүгө учурап айтылышын үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүп айтылышы дейбиз. Үнсүздөрдүн мындайча өзгөрүлүп айтылышы оозеки кебибизде колдонулат, бирок жазууда өзүнүн алгачкы формасын сактайт. Башкача айтканда, үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүлүп айтылышын берүүдө орфоэпиялык жана орфографиялык принциптер колдонулат. Үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүлүп айтылышы н, з, ч табыштарынын өзүнөн кийинки үнсүздөрдүн таасири астында өзгөрүүсүнөн улам пайда болот. Алар төмөнкүчө жолдор менен ишке ашат. Биринчи, н табышынын артка карай өзгөрүлүп айтылышы. Н табышынын артка карай өзгөрүлүп айтылышы эки түргө ээ. Биринчи, сөздүн аягы н табышы менен аяктап, ага жалганган мүчөлөр к, г табыштары менен башталса, н табышы өзгөрүп ң болуп айтылат. Мисалы: айтылышы күнгө, жазылышы күнгө. Айтылышы сынган, жазылышы сынган. Кийинки н табышы менен аяктаган сөзгө б, м табышы менен башталган мүчөлөр жалганганда н табышы өзгөрүлүп м болуп айтылат. Мисалы: айтылышы көнбөй, жазылышы көнбөй. Экинчи, з табышынын артка карай өзгөрүп айтылышы сөздүн аягы з табышы менен аяктап, ага жалганган мүчөлөр с, ч табыштары менен башталса, жумшак с табышы каткалаң с табышына өтүп өзгөрүп айтылат. Мисалы: айтылышы тоссо, ал эми жазылышы тоссо. Үчүнчү, ч табышынын артка карай өзгөрүп айтылышы. Ч табышы менен аяктаган сөзгө ч, с, т табыштары менен башталган мүчөлөр жалганса, ч табышы ш болуп өзгөрүп айтылат. Мисалы: айтылышы жыгачсыз, ал эми жазылышы жыгачсыз. Н, з, ч табыштарынын эки сөздүн аралыгында артка карай өзгөрүлүп айтылышы. Н, з, ч табыштарынын артка карай өзгөрүлүп айтылышы бир эле сөздүн ичинде эмес, эки сөздүн аралыгында да кезигет. Мисалы: үч сом, үч сом, күн бою жана башка. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10-классынын окуучусу Аскарова Айзат.